Президент Садыр Жапаровга Бишкектеги Гареев атындагы ботаникалык бакты реконструкциялоо долбоору тааныштырылды. Ушул эле жерде бүгүн президенттин администрациясынын, президенттин иш башкармасынын жана Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлеринин катышуусунда ишембилик өттү. Мамлекет башчысына реконструкциялоо долбоорун ишке ашырган учурда бактын аймагында 2 кабаттуу административдик имарат, бир нече чарбалык имараттар, трансформатордук көмөк чордон, күнөз каналар, питомниктер, ирригациялык система жана башка объекттер оңдолору маалымдалды. Ошону менен бирге аймактагы транспорттук схема өрт коопсуздугунун нормаларына ылайык келтирилет. Ал эми жөө жүргүнчүлөр үчүн зоналар заманбап стандарттар боюнча жакшыртылмакчы. Ботаникалык бактын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп жаткан илимий иштер боюнча да маалымат берилди. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, ботаникалык бак Улуттук илимдер академиясынын курамында калып, анын илимий бөлүгүнө көбүрөөк көңүл бурулушу керек. Мамлекет башчысы алгачкы этапта Горький көчөсүндө жайгашкан ботаникалык бактын филиалын реконструкциялоону тапшырды. Президент Садыр Жапаров ботаникалык бакта жарандардын эс алуусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп, ал шаардыктардын жана Борбор калаанын конокторунун сүйүктүү эс алуу жайына айланышы керектигин белгиледи.